Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасында кайрадан чыккан чырдан улам ок атылып, Кыргызстандын Ички иштер министрлигинин ички аскер кызматынын кызматкери жараат алды. Бул тууралуу мамлекеттик чек ара кызматынан билдиришти. Алдын ала маалыматка караганда, бүгүн 18 декабрь күнү Кыргыз-Тажик чек арасында Кыргызстан менен Тажикстандын чек ара өкүлдөрүнүн, облустук администрация жетекчилери жана укук коргоо органдарынын ортосунда сүйлөшүү жүрүп жаткан маалда саат 11:30-да тажик тараптан белгисиз бирөөлөр Кыргызстандын жарандарына таш ыргыта баштаган. Кыргыз жарандары дагы жооп катары таш ыргытып, тажикстандыктардын эки унаасынын айнегин талкалашкан. Арадан 20 мүнөт өткөндөн кийин тажик тараптан асманга ок атылып, натыйжада Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин ички аскерлеринин аскер кызматкери жарадар болду. Окуядан кийин сүйлөшүүлөр токтотулган. Учурда эки тарап тең өз жарандары менен түшүндүрүү иштерин жүргүзүүдө. Мамлекеттик чек аранын кыргыз-тажик тилкесиндеги кырдаалды турукташтыруу үчүн мамлекеттик чек ара кызматынын төрагасынын орун басары Абдикарим Алимбаев Баткен облусуна учуп кеткендиги маалымдалды. 2019 жылдын 11 айында кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө байланыштуу 944 кылмыш жана 183 жорук катталды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин баңгизаттарга каршы күрөш башкармалыгынын башчысы Олег Запольский Бишкектеги атайын басма сөз жыйынында билдирди. Анын белгилешинче, жыл башынан бери жалпысынан 18 тонна 319 килограмм 911 грамм мыйзамсыз баңгизат алынды. Кылмыштар үчүн 819 киши жоопкерчиликке тартылды. Ички иштер министрлигинин 2016-2018 жылдагы статистикасында бир жыл ичинде кармалган баңгизаттар 14-19 тоннаны түзгөн. Бүгүн 18 декабрда таңкы саат 4:56-да Ош облусунун аймагында жер титирөө болду. Жер титирөөнүн очогундагы күчү 3,5 балга жеткенин өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы сейсмология институтуна шилтеме берүү менен билдирди. Жер титирөөнүн күчү Чоң Алай районунун Кашка суу, Каракабак, Жайылма айылдарында 2,5 балга сезилди. Жабыркагандар жана кыйроолор катталган жок.